Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз эне жана бейиштин мөмөсү деген уламыш менен таанышабыз. Бул уламыш Баткен чөлкөмүндө илгертен бери атадан уулга, энеден кызга айтылып келген мурас экен. Бүгүнкү сабакта ата энеге кандай мамиле, сый-урмат көрсөтүү керектиги жөнүндө билебиз. Жана дагы ким ата энесине кандай сый-урмат көрсөтсө, өз балдарынан ошону көрөрүнө ынанып, өзүбүздү дайым ата энелерди сыйлап, өзүбүздөн улууларды урматтоого тарбиялайбыз. Анда уламышка көңүл коюп уккула. Өткөн заманда бир кемпир чал жашаптыр. Алардын жалгыз уулу болгон экен. Уулун жаңыдан эле үйлөнтүп, келиндин ысык чайын ичип, нанын жеп, сый көрүп отурар кезде карыя катуу ооруп калат. Көп өтпөй абышка көз жумат. Мезгил зымырык куштай өтүп жатты. Кемпир каарылыкка биротоло моюн сунуп, келини уулунун колун карап отуруп калат. Келини өз убагында тамагын берсе берип, бербесе ачка калтыра турган болот. Кемпир көргөн күнүн уулуна айтайын дейт, бирок мерез келини уулун да кууруп жеп, экөөнүн турмушуна зыяным тийип калбасын деп унчукпайт. Кемпир бара-бара өңдөн азып, алдан тайып, сыртка кирип чыга албай да калат. Кошуналары барып, ал жайын сурайын десе, келининин кагынып силкине бергенинен улам кошуна колоңдору да чочулап, кийинчерээк каттабай калышат. Бир күнү кемпир төшөгүндө жатып, жамынчыгынын оңдоноюн деп колун сунса, колуна бир катуу нерсе урунат. Ал нерсени алып, даамдап көрсө, даамы ширин нерсе экен. Чайнап жегенге тиш кайда? Эртең кемшендетип соруп жатты. Ошол түнү анын ичер суусу, көрөр күнү түгөнүп, о дүйнөгө кете берди. Кемпирди туугандары баарды келип, аруу жууп, сөөгүн жерге беришет. Бүт арманы, таарынычы, кубанычы кемпирдин өзү менен кошо кетет. Арадан бир нече жыл өткөн соң, жаз алды менен кемпир коюлган мүрзөдөн бир жашыл көчөт өнүп чыгат. Көрсө караган, эненин оозунда кеткен жемиштин данеги жарылып, көктөп, мүрзөнүн топурагын жарып чыккан экен. Ал кийин чоң даракка айланып, анан жыл сайын шагы ийилген мөмөсүн адамдарга тартуулап, ошо тирүү кезинде көкүрөгү арманга толтура кеткен кемпирге сооп алып келет. Мүрзөдөн өсүп чыккан бейиштин мөмөсүн көргөн эл аны өрүк деп атай башташат. Жыл сайын эзилген мөмөсүн жеп, анын керемет ширин даамы элге эмес, даарылык касиети да бар экенин билинип, кийин даалай жерге кабары жетет. Анан ал жемиш көп ооруларга даба, дары катары колдоноорун да билишет. Данектерин алып, короолоруна эгишип, көчөттөрүн өстүрө башташат. Жаздын мээрим чачкан күндөрүндө апакай гүлдөрүн тегиз ачкан өрүк зарлуу Баткен аймагы көңүл кушунун көтөрүлсө, жайкысын береке чачкан токчулуктун асыл мөмөсүн берип, бүгүнкү күнгө чейин ошол өрүктөр ырыскы болуп келе жатат. Демек балдар, көрдүңөрбү? Баткен аймагында ошол өрүктөр тараган деп уламыш кылып айтышат экен. Эми карагылачы балдар. Карыган кайненесине келини кандай мамиле жасады? Ал туурабы? Бул жөнүндө уулу билдиби? Ал эмне кылыш керек эле деп ойлойсуңар? Мүрзөдөн өнүп чыккан көчөттү эмне деп атадык? Тексттен ошол жерин таап, үн чыгарып окуп көргүлөчү. Өрүктү эмне үчүн бейиштин мөмөсү деп атап калышыптыр? Ал кайсыл жакта өсөрүн билдикпи балдар?